Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн сиздер менен ич катуу анын белгилери, себептери жана дарылоо ыкмалары жөнүндө кеңешмекчибиз. Адатта биздин элде ич катууну, запорду эске албайт. Эске алса дагы аны врачтарга айтпайт жана көңүл бурушпайт. Бирок ичегинин тазалыгы ден соолуктун күзгүсү. Азыркы убакта жаш баладан тартып чоң карыганга чейин бардыгында бул көйгөй бар. Анын эң биринчи себептерин мен сиздерге айтып бермекчимин. Биринчи, аз кыймылдуулук. Биздин элде ушунчалык кыймыл аз жана сууну аз ичкендиги ичеги карындардын начар иштешине алып келет. Экинчиси, рационалдык эмес тамактануу. Башкача айтканда, ундан, нандан, камырдан тамакты көп жөө, белокторду көп ичүү, углеводдорду башка айтканда таттуу тамактарды дагы, кондитер азыктарын кабыл алуу дагы запорго алып келет. Ошондой эле врачтын көзөмөлү жок антибиотик жана дарыларды ичүү ичегинин дисбактериозуна алып келиши мүмкүн. Адатта 60-80 жашка чыккан адамды карасак, байкап карасак, басканы оорлошуп калган, дене салмагы оор, өзүн жакшы сезбейт, тери проблемалары бар, анан ооруганда көпкө чейин ооруйт. Изилдеп карап көрсөк, муштулар, ошол адамдардын ичеги катмарында 6-8 килограммга чейин каловые камни, башкача айтканда заңдан таш жаралып, ичегинин арасында катып калат. Ал эми ошол катып калган таштар токсинди бөлүп чыгарат, шлакты бөлүп чыгарат. Ошол токсиндер өзүнүн организмин уулап баштайт. Анан ичеги карын оорулары, эндокриндик оорулар, ашказан оорулар, кан тамыр оорулары пайда болуп баштайт. Запордун өнөкөткө айланышы 3 айдан 6 айга чейин болушу мүмкүн. Ал эми запордун ич катуунун өрчүшүп кетиши геморройго, трещинага, энтероколиттерге, колиттерге жада калса, рак кишечника дагы алып келет. Бүгүн сиздерге биз запордун ич катуунун эң оңой жолун сунуштамакчыбыз. Биринчиден, ар бириңиздер күндө 2 литрден суу ичиңиздер. Экинчиден, физикалык кыймылдуулукту, башкача айтканда эртең мененки зарядка, гимнастиканы, таза абада басууну токтотпоңуздар. Себеби кыймыл аркылуу адамдын ичегисиндеги перистальтика жакшы иштеп, зат алмашуу жакшы болот. Үчүнчүдөн, тамак ашка көңүл буралы, нанды азайталы, унду азайталы, жер жемишти көбүрөөк жегенге аракет кылалы. Анан азыркы убактагы биздин рынокто абдан көп синтетикалык дарылар жана табигый чөптөр бар, ичти тазалоочу. Ошолордун арасындагы илимий жактан, исламий жактан, медициналык жактан такталган, тастыкталган оливка майы, зайтун майы жана сена чөбүн мен сиздерге сунуштаймын. Зайтун майы составындагы витаминдер, составындагы көптөгөн пайдалуу заттар 100%га чейин адамдын денесинде сиңет жана оз көңдөйү аркылуу ашказан, боор, ичеги аркылуу организмди тазалап, кан тамырга чейин барып, холестеринди азайтат. Ал эми сена чөбү болсо, составындагы флавоноиддер жана органикалык кислоталар гельминттерди, паразиттерди, токсин жана шлактардын бардыгын ичегиден тазалайт. Бардыгыңыздарга бекем ден соолук, жакын маанай каалайм.